Biz İtalya'daki en çok питомниктердің biri Salvi компаниясына geldik hazır. Hello. Ciao, how are you? Мурано, Вивара, Кантус. Тоже хорошо переносит жару. То есть хорошо переносит жару, это не значит, что она в жару плодоносит. Мы им стараемся, чтобы вот безвирусные качественные саженцы предоставлять по нормальной цене. Занзи деген питомникке келдік. Бұлардың да өте өзінің өзгөчөлүктөрү бар екен. Брилла деген сорт бұларда бар екен. Американ сорттарынан бар екен. Бұл Флорида Бьюти деген сорт бар екен. Интернеттен қарағыла. Свитен деген дағы бір сорт бар екен. Екі сорт бар екен. Түшүмдүүлүгү даамы боюнча жакшы дейт. You working without weekend. Brilla 1 week later. 1 week later. Garda is earlier. Beauty деген сорт альбиондон эртерээк түшүм берет дейт, бирок даамы альбионго окшош дейт. Sweeten болсо эме дейт, даамы жакшыраак дейт, таттуураак дейт альбионго караганда. Ассоциациянын атынан баарыңарды биринчи кезекте мындай даамга дагы көңүл буруп, ошол даам жагынан эң даамдууларды өндүрсөк, мүмкүн бара-бара жакшы күчтүү брендтерди түзүп туруп, ошол брендтер менен орточо баасын дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Biz İtalya'daki en çok питомниктердің biri Salvi компаниясына geldik hazır. Бұл жерде дағы көп сорттогу клубникаларды өндүрүшөт. Ошолорду азыр кирип, сүйлөшүп, кандай сорттор бар, ошолор боюнча маалымат беребиз. Hello. Giorgio, ciao, how are you? Thank you. Very good. Do you remember him? Giorgio, yes, I remember him. Пожалуйста, располагайтесь, присаживайтесь. Мы в самолет садились, было минус 25. Мы сбежали от холодов. Вивара и Кантус. Это как бы три сорта, которые Проверенные, да? Эдвина, смотри, Da vedere perché da provare anche da посмотреть. loro perché resiste abbastanza al caldo, poi dopo cosa vedere. Обсудить, и на дальнейшем мы тоже хотим развиваться, мы хотим в Казахстане работать, насчет саженца, конкурировать. Этот продает клубнику Казахстана в Россию. И у меня много фермеров в Казахстане, которые я закупаю клубнику, они тоже просят саженцы. Мы хотим, чтобы фермеры, мы им стараемся, чтобы вот безвирусные качественные саженцы предоставлять по нормальной цене. Спасибо. Вам спасибо большое. Andiamo, ciao, спасибо. Grazie, ciao. Ciao. Занзи деген питомникке келдик. Булардын да өтө өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Брилла деген сорт буларда бар экен. Бул бир эле түшүм бере турган сорт. Бул дагы жакшы сорт экен. Андан кийин бизге эң кызыктуу болгону буларда Американ сортторунан бар экен. Бул Флорида Бьюти деген сорт бар экен. Интернеттен карагыла. Андан кийин Свитен деген дагы бир сорт бар экен. Эки сорт бар экен. Булардын дагы немеси түшүмдүүлүгү даамы боюнча жакшы дейт. Булар менен ошол сортто дагы сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса, ошол сортторду дагы алып барабыз. Ошол сортторду дагы Кыргызстанда эксперимент кылабыз. Флорида Бьюти, анан кийин Свитен деген эки сорту да карагыла. Буларда черешня өндүрүшөт экен, абрикос, алма, груша, ошолордун дагы көчөттөрү бар экен. Булар да сапаттуу экен, өтө жакшы экен. Кызыктуу питомник экен. Биз менен болула, дагы бир кооперативге барабыз. In 60s, 50s. 75. Бул 75 жылкы, 1975 жылкы сүрөт экен да. Это карабайсыңар, кандай тарыхы бар да булардачы. Plant of each Мына көчөттөр. Биякта ошол персиктеки абрикос көчөттөр экен.
персиктики 5-6 евро дейт, эмесине жараша, сортторуна жараша. Энди apricot 8 евро кымбатпы? Кымбат? How many years trees of cherries? Тамырыныкы 2 жылдык экен, үстү подвой болсо, Подвой, бир ой, жыл. подвою 2 жыл, привой болсо 1 жылдык экен. Канча жылда түшүм берет экен? Орточо 4 жылдан кийин. Мына Светанна деген. Мондай палетада 30 000 көчөт батат дейт да, 30 000 көчөт. Муну каралачы, даже упаковкалары башкача өздөрүнүн эмеси да, мындай фирменный. Бул Верс. Sweet Anna деген көчөттөр. Светан. 600 штук. You want seed? А категория. A категория. A категория. A. A. Мінекей. Светанна деген бұл қандай эле? Ремонтантный беле? Ремонтатный. Альбионго окшош. Альбиондон даамдуураак, анан көбүрөөк 1,5 эсе көбүрөөк түшүм берет дейт. 2 күндөн бери 3 питомникке барып кыдырдык. Анан ошо жыйынтыктоочу эртең дагы бир питомникке барабыз. Бүгүн ошо тилек экөөбүз бир жыйынтыктоочу итальян питомниктер кайсы сортторду өндүрүшөт, ошолор боюнча маалымат берип коелу деп чечтик. Мына бүгүн барган мо Geoplants деген питомник. Бул көбүнчө могу урожайный сортторду өндүрөт экен да буларчы. Көп түшүм берген могу мисалы Альба, Азия, но Рахина деген сорт. Роксана. Роксана, Сирия. Буларда эң популярный ушул Азия менен Альба, анан кийин но Роксанасы да күчтүү экен, Сирия да күчтүү, анан могу Теяз да күчтүү. Тея. Тея каякта жүрөт. Тея деген да сорт бар, ал дагы күчтүү. Анан могу Мальганын бул селекционери Франко Зенти экен, бирок бул алар лицензиясы бар экен буларда. Булар дагы өндүрүшөт экен ушул сортту. Скала дагы ушул Франконуку. Анан булардын сортторунун арасынан бизге эң кызыктуу болгону Александра деген сорту бар экен. Эң чоң, Бир клубникасы 40 канча деди? 45 грамм. 45 грамм. 45 грамм болот экен. Ошондо мындайча айтканда 25 штугу 1 килограмм чыгат экен да. Сонун экен. Анан ошо сорту да бизге кызыктуу болду. Андан башка булардын основной өндүргөн ушулар экен. Анан могу Альбион, Портола, Сан Андрес деген сортторду дагы эгер заказ берсеңер, өзүбүз өндүрбөйбүз, тааныштарыбыздан алып беребиз дейт. Анан сен могу 2 питомник боюнча сен айтып берип койбойсуң. Достор, биз мындай кылайлы дагы. Бул Мацони менен Салви экөө биригип мындай чифт деген бир селекция кылган уюмду уюштурушкан да, институттучу. Ушул институт ушул 2 компанияга караштуу дагы бир компаниясы бар. Бирок ошо биз 2 компания менен барып жолугуп келдик. Булардын болсо бул сорттору бул өздөрүдүкү да. Силер баарыңар билгендей эле жана Клери деген сорт, мына Джоли деген сорт, Лючия, Априка, Сибила деген ошого окшогон сорттор булардыкы да. Мына буякта Куики, Дели, Клери, Куизи, Клодия, Априка, Джоли, Лючия, Антея, Сибила, Мармалада дейт. Бунун баары, азыркы айткандардын баары бул Апоза менен Лайтития дейт. Бунун баары жана КСД сорттор. Анан Мурана, Вивара, Ания, Кантус жана Эдвина деген сорттор болсо, бул сорттор НСД сорттор. Күзгө чейин түшүм берген. Күзгө чейин түшүм берген сорттор экен да. Бул ошол Мацони менен Салвинин өздөрүнүн көчөттөрү. Булар башка мындай көчөттөрдү өндүрүшпөйт экен. Ушул гана көчөттөрдү өздөрү өндүрүшөт. Ошол үчүн
кээде эмеге этият болуш керек да, что Италияда мисалы үчүн кээ бир америкалык сорттор өсөт дегенде этият болуш керек. Анткени мисалы үчүн Мацони менен Салви конкретно айтышты, булар америкалык сортторду өндүрүшпөйт, булар жалаң гана өздөрүнүн Өздөрүнүн сортторун өстүрүшөт. Ушул сортторду гана өндүрөт экен да булар. Мына могу булардын ремонтанттуу сортторунан, могу күзгө чейин түшүнберген сорттордон буларда эң популярный, эң белгилүүлөрү бул Мурана менен Вивара экен. Ушул Мурана менен Вивара бул күзгө чейин түшүнберген. Анан булардыкы эң дүйнө жүзүндө жайылган популярный сорту бул Клери. Анан могу Куики деген бар экен. Ушу Куикиз да бизге жагып атат. Бул Клериден да эрте бышат экен. Анан жанагы Альбаны да айтпадыбы? Альба менен Куики экөө окшош деди. Могу геоплант өндүргөн Альба дагы бул Клериден дагы эрте бышат экен. Куики экөө бирдей бышат экен. Ошонусу жакты бизге дагы. Биз геоплант менен жолугушууда Микеле деген булардын инженери, селекционер эмес, инженер агроном менен кечке отуруп ал бизге презентация кылып берди. Ар бир сорт боюнча өзүнчө түшүндүрүп айтып берди. Ошол видеолорду буюрса дагы мындай бөлүп силерге ыңгайлуу бир форматта ошол YouTube каналдар аркылуу бөлүшөбүз деп ишенем. Силер ал боюнча дагы мындай кененирээк шашпай таанышканга мүмкүнчүлүгүңөр болот да. Бирок аябай кызыктуу нерселер бар экен, аябай кызыктуу сорттор бар экен, аябай даамдуу сорттор бар экен. Анан силердин максаттарыңарга жараша, мисалы үчүн даамы жакшы, бирок сактоо өмүнү таз болгондо же транспортабельность начарыраак болуп калышы мүмкүн экен. Же только мындай экспортко даамы анча эмес болсо деле ошондой да сорттор бар экен. Булар айтышты, жалпы эмнени кааласаңар ошондой сортторду тандап беребиз дейт да. Биякта бир нерсени айтып кетиш керек. Биз Кыргызстанда ошол дүйнөдөгү эң даамдуу сорт деген бир брендти дагы өзүбүздүн алдыбызга бекитип алганга аракет кылышыбыз керек да. Эгерде түшүмдүүлүгү дагы кичине азыраак болсо дагы мындай Даамы жакшы болуш керек. Даамы эң негизги жакшы болсо, биз ошондой дүйнөлүк рынокто ошондой нишаны ээлегенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Брендибиз болот. Эгерде силер мисалы үчүн жок, мен урожайностька эле гана ставка кылам десеңер, анда бизде мындай массовый сегментте мындай тыйындар үчүн, дүйнөлүк центтер үчүн мындай күрөшкөн болуп калышы мүмкүн. Анан ошол үчүн мен чакырат элем, ошо ассоциациянын атынан баарыңарды биринчи кезекте мындай даамга дагы көңүл буруп, ошол даам жагынан эң даамдууларды өндүрсөк, мүмкүн бара-бара жакшы күчтүү брендтерди түзүп туруп, ошол брендтер менен орточо баасын дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Биякта Италияда ошондой экен. Кээ бир даамдуу сорттор бар экен, ал сорттор мындай баасы базардагы башка сортторго караганда 1-2 евро кымбатыраак болот экен да. Бизде дагы ошондой өзүбүздүн артыбыздан жакшы бренд бекитип алсак, мүмкүн дүйнөдө дагы башкалар условно мен билбейм, 4-5 евродан сатып атса, мүмкүн Кыргызстандыкы андан кымбатыраак 7-8-10 еврога чейин мүмкүн сатылып калышы мүмкүн. Демек, силердин дагы мындай кирешеңер көбүрөөк болушу мүмкүн да. Түшүмдүүлүгү кичине аз болсо дагы, бирок баасы кымбат болгону менен көбүрөөк киреше алганга мүмкүнчүлүк болот да. Жакшы туугандар, биздин каналга катталып, комментарий калтырып, суроолоруңар болсо комментарийга жазсаңар, ошол боюнча дагы видео тартабыз. Ошол лайк басып, дайыма биз менен чогуу болгула. Дагы жакшы маалыматтар чыгып турат.